여러분 안녕하십니까? Саламатсыңарбы? 오늘은 우리가 마태복음 3장 계속했습니다. Биз ушул жазган Матайда жазылган 3-бөлүм жөнүндө улантабыз. 많은 사람들이 요한에게 와서 세례를 Жаккан көптөгөн адамдарды сууга чөмүлдүргөн. 3장 13절에 Эгерде биз 3-бөлүм 19-сапты карап көрсөк, 난강이로 요한에게 세례를 받은 бул жерде жазылып турат. Анан Иса Галилеядан Иорданга келди деп турат. Ал жөө келген сууга чөмүлдүрүш үчүн жакандан алыш. 그래서 요한에게 많은 사람 세례를 받은 Анан көптөгөн адамдарды жакан сууга чөмүлдүргөн. Ал жакандын алдына келген Иса сууга чөмүлдүрүп алыш үчүн. Жакан жөнөкөй эле адам болгон, адамдар караганда. Анын бирок руханий көздөрү ачык болчу. Анан ал түшүнгөн, анын алдында Кудайдын уулу турганын. Анан ал ушу жакандан чөмүлдүрүп алуу үчүн турганда, бирок ал чочуп кеткен да. Анан жакан аны токтотконго аракет кылган. Мени сен чөмүлдүрүшүң керек эле да, а сен болсо мага келе жатасыңбы деди. Ооба, ал ушинтип айткан ал. Сен Кудайдын уулусуң го. 천한 인간에 불과하잖아. А мен жөнөкөй эле адаммын. 이렇게 세례를 줘야지. Сен мени чөмүлдүрүшүң керек эле да. 그건 당신에게 세례를 줘. Как это я могу крестить такому Сендей ыйык адамды мен кантип чөмүлдүрөм? 도저히 예수님의 세례를 줄 수 없다고 말해. Иоанн в своих мыслях не мог никак. Ал өзүнүн оюнда мындай түшүнө алган эмес. Бирок Иса эмне деп айткан ага? 나와의 가라사대 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이룬 것이다. Но Иисус сказал ему в Бирок ответ: Исага ибо так надо азыр ушундай кылууга жол бер. 예수님은 Анткени ар бир адилеттүү ушундайча аткарышыбыз керек деп жооп берген. теперь оставь теперь. Азыр сен жол бер деген. Это не просто так. Бул жөн эле иш эмес. 자기 죄를 잡아가고 세례를 받았다. Да, до сих пор иудеи говорили Ооба, жүйүттөр өзлөрүнүн күнөөсүн айтып, алар сууга чөмүлдүрүп алышкан. 받고 하기 위하여 세례를 받는 건 아니야. но Иисус крестится не для того, чтобы Бирок Иса күнөөнү мойнуна алыш үчүн, анан ага чөмүлдүрүп алыш үчүн эмес. Да, Иоанн ни о чем не думая, просто остановил. Ал жөн эле Исаны токтоткон да. 내가 이제 허락해라. Но Иисус Бирок говорит: Иса айтат, жок, ушундайга кылууга жол бер я дейт. должен креститься Сен мени чөмүлдүрүшүң керек. 어떤 다른 의미가 아니고 потому что здесь не какой-то другой смысл. Бир башка жөндө айткан жок ал. 의가 이루어진다. Да, я должен креститься только тогда. Ошондо гана биз ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек деген ал. 이루어진다고. Иисус должен креститься, чтобы исполнить всякую Ооба, правду. Иса чөмүлдүрүш керек болчу. 이렇게 모든 의가 이루어집니다. Да, как из-за того, что Иисус Христос крестится, может исполниться Кандай всякая жол правда? менен бул адилеттүү иш ушундай жол менен аткарыш керек. Оставьте Ошон үчүн айткан Иса, эми ушундайга жол бер деген. Ибо так надлежит нам исполнить всякую Ушундай правду. жол менен ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек деген Иса. Да, исполнить всякую правду, это значит полностью Бул күн толугу менен күнөөдөн бошонуу жөнүндө айтып атат Иса. Как тем, что Иисус Христос крестится Иоанном, может исполнить всякую Ар правду? бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек деп атат. 속죄 제사에 대해서 Да, в 4 главе книги Лебиде есть 4-бөлүмдө бул жөнүндө жакшы айтылган. 올라오게 하시고 Кудай Теңир Моисея на гору ал ушул Мусаны тоо жакка алып барган. на горе Синай Господь Бог показал Анан ал жерде ыйык жайды көрсөткөн. Ал жерде ошо курмандык жайды көрсөткөн. Ал жерде чырактанды көрсөткөн. Ал жерде показал столду көрсөткөн. показал и Курмандык чалымчу жайды көрсөткөн. Ал жерде мыйзамды көрсөткөн. Ал бардык нерсени көрсөткөн. затем Господь Анан ал Мусага айткан. Качан сен тоодон түшкөндө, 보인 그대로 이 땅에다 이렇게 성소를 만들어.
сен ушундай ыйык жай кургунуң асманда кандай көрсөң так ошондойду жерге кур деген. Потому что Моисей, когда получил Ал заповедь, качан ушул мыйзамды алганда, да если нет закона, грех эгерде мыйзам жок болсо күнөө деп эсептелбейт. Но когда пришел Качан мыйзам болгондо, ал жерде күнөө ачыкка чыккан. тогда израильский народ должен получить Ушул пять кылган күнөөсү үчүн Израиль эли каргышка калыш керек эле. Если приходит закон, приходит и грех. Эгерде мыйзам келсе, ал жерде күнөө да көрүнүп баштайт. А для того, чтобы очистить тот грех, Ушул күнөөдөн арылыш үчүн ошо жерге ыйык жай керек болчу. и Господь Бог сказал, сделай такую же Сен кандай көрсөң, асманда сен ушундой жерде да жаса деген. 만들어지고 사람의 손으로 만든 제단이 있고 등대가 있고 법궤가 있고 속죄소가 있고 모든 게 만들어요. И теперь на земле Анан появилась жерде ал ыйык жай болгон, ал жерде чырактан болгон, ал жерде курмандык чалынчу жай болгон, ал жерде 4 глава говорит, анан 4 бөлүм Левит айтып атат. Ар бир адам кылган күнөөсү үчүн 저 뭡니까? 예물을 양이나 소음 없는 양이나 염소를 가지고 와요. курмандык алып келиш керек. козу или овечку Текени же козуну эч кандай кемчилиги жок. и должен принести жертву всесожжения. Бүтүндө өрттөлүүчү курмандык алып келиш керек. 어떻게 하느냐? И потом как приносят Анан кандай жол менен алып келинет ал курмандык? 안수하는 장면이 나옵니다. А в первую Эң очередь нужно биринчиден возложить руки на ушул текенин үстүнө колду коюш керек. Я точно не знаю, Анан мен даана түшүнө алчу эмесмин. Эмне себептен алды 16 глава Левит. 16 бөлүм Лебилерде 21-ырсапта айтылган. 머리에 안수하여 Арун эки колун түрүү текенин башына коюш керек. 불의와 그 범한 죄를 고하고 Анан бүт Исраилдин кылган күнөөсү жана мыйзамсыздарын ачык айтыш керек. И написано, Анан бардык ушул күнөөлөр ушул малдын текенин башына өткөрүлөт деп айткан. 죄를 사하기 위하여 а Арон для того, чтобы очистить этот грех, Бүт Израиль элинин күнөөсүн тазалаш үчүн 머리에다 손을 얹어 안수함으로 그리고 제 고한 죄를 전부 염소의 머리에다 옮겨간다. ал эки колун түрүү текенин башына коюш керек. Ошондо Израиль элинин күнөөсүнүн бардыгы ошо текеге өтөт. поэтому жертва всесожжения 4 глава Ошо Лебиде 4 бөлүмдө если один эгерде адамдардын бирөөсү күнөө кетирсе, должен принести аяк ушундай бир козу алып келиш керек, теке или теке алып келиш керек, эч кемтиги жок. 이 사람의 죄 Анан колун коюш керек ал текенин башына. когда грех Ошондо бардык ушул адамдын күнөөсү ошо текеге өтөт. 좀 전까지 깨끗한 양이 흠없는 양이었는데 да, только недавно это Ооба, ал текенин эч күнөөсү жок болчу. 죄가 양에게 건너가는 데 Ушул күнөөкөрдүн күнөөсү ошо колгон койгондон кийин ал текеге өттү анын күнөөсү. 양이 받아야 и теперь Эми бардык жасаган адам күнөөсү эми ушунун бардыгы текеде. и это Анан ошо текенин каны төгүлөт. 양을 잡고 양의 목을 찔러 동맥에 피를 Анан ыйыктоочу анын ошо канын алып туруп 가지고 제단 4개의 뿔에다가 и эти крови он мажет анан ошо мүйүздөргө сыйпайт. 그리고 이제 제단 뿔에 닿은 남은 피는 제단 밑에 닿습니다. А калган канды аны деген ошо жерге төгүп салат. 양의 배를 и потом священник Анан ал ичин жарып туруп 그 양의 뱃속에 있는 창자, 간, 콩팥 끝풀에 있는 기름기를 전부 뜯어내. анан толугу менен ушул майдын баарын алып туруп внутренности козы. 그래 그 기름기를 제단에 불태워 제사를 드려. анан ыйыктоочу аны күйгүзүп туруп анан деген ушул курмандык алып келет. 죽음으로 그 죄가 끝이 나. Когда через Анан то, что эта коза мертва, грехи ушул бардык күнөөлөр ошону менен жүктөлөт. 죄를 시키기 위하여 이 땅에 와서 да, Эски келишимде теке бир адамдын күнөөсү үчүн өлгөн. человек возлагает руки, чтобы Анан ушул эки колду ошо текенин үстүнө башына коет. и смертью козы этот человек Анан ушундай жол менен адамдын күнөөсү кечирилген. 한 사람의 죄를 지고 오시라. Иса Машаяк бир эле адамдын күнөөсүн тазалаш үчүн, куткарыш үчүн келген эмес. 민족의 죄를 죽으러 오십니다. И также Иисус не пришел только для того, чтобы Иса Машаяк бир гана Израиль эли үчүн келген эмес. 위하여 이 땅에 오셨습니다. Иисус пришел для Иса ал бүт дүйнөнүн күнөөсүн үчүн алыш үчүн келген.
грехи всего человека. дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алыш үчүн келген. 그 의식이 필요한 것입니다. Да, нам нужно было передать Биз грехи на бардык Иисуса. күнөөлөрүбүздү Исага жүктөшүбүз Да, керек. это нужно было Аны передать. өткөзүп бериш керек эле. 필요하냐면 И зачем нужно было Эмне это оставить? себептен мындай эрежелердин баары аткарыш Когда мы керек? смотрим на то, как мы думаем, 우리가 죄를 지었는데 Биз күнөө кетирдик. 예수님께 다 넘어갔네. но эти Бирок грехи были переданы ушул Иисусу. күнөөлөрдүн бардыгы Исага жүктөлүш керек. Да, значит, у меня Эгерде өткөзүп берсек, анда менде күнөө жок. 죄가 없고 ни одно не осталось, поэтому у меня нет Менде греха. өткөзүп берсем күнөө жок менде. 죄를 지고 올라갔습니다. А Иисус, когда Иса поднялся на крест, айкаш жыгачка кеткенде, көтөрүлгөндө бардык биздин күнөөлөрүбүз дагы өткөзүлгөн. Мунун бардыгын Теңир өзү аткарган. 위하여 요한이 세례를 베푸는 그 일을 합니다. И для того, чтобы мы могли смотреть Биз и ушуну понять, түшүнүш үчүн ушунун бардыгын Жакан жасаган. 그가 하나님의 성령으로 세례 주는 하나님의 아들인 줄 알았어요. да, и он, когда крестил людей, Жаккан Иисус, он ал деген адамдарды чөмүлдүрүп атканда Исаны көргөндө ал Кудайдын уулу экенин көргөн. Анан Исага келген. 그런데 요한에게 세례를 받으시고 Иисус пришел для того, чтобы Жакан сууга чөмүлдүрүш үчүн келген Иса. Иоанн удерживал. Бирок ал токтоткон ал Исаны. 당신에게 오시다. Да, мне надо Сен мени чөмүлдүрүшүң керек эле, эмне үчүн сен мага келдиң? Ошондо Иса эмне деп айткан? допустить. Азыр жол бер деген ушундай кылууга. Анткени ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек деген ал. 우리의 모든 죄를 해결한다는 이야기. Совершить всякую правду, это значит решить Ар бир адилеттүү иш деген бул бардык күнөөлөрдү өткөрүп берүү, бошонуу күнөөдөн. 의를 이룬 것이죠. Это то, что Иисус получает крещение от Иоанна. Как это может исполнить Кандайча всякую правду? жол менен бул ушу күнөөдөн тазалануу болот. Как написано в книге Лебиде жазылган эски келишимдеги. 죄가 어린 양에게 넘어가듯이 как Качан когда мы колду предлагали койгонду передавали ал святые. текеге. 하나님의 어린 양이기 때문에 Иисус Христос, Иса Машаяк бул Кудайдын курмандык козусу. 안수해서 поэтому кто-то должен был возложить Анан руки на Исага колду коюш керек эле. 그걸 보여주기를 원해. И он хотел показать, как грехи Кандай жол менен ушул күнөөлөр Исага жүктөлгөнүн, ошон үчүн Иса айткан жол бер деген. 예수님 말씀을 따라 순종하기로 했어요. И тогда по слову Иисуса Иса Машаяктын сөзү боюнча ал моюн сунган. Иисус Алар Жакан менен Иса сууга кирген. Иисус Ал сууга чөмүлдүрүлгөн Жакан тараптан. 기도를 하는 것이죠. и Иоанн возлагает Анан ал Жакан колун Исанын башына коюп турганын сыйынган ал. 죄를 사함받기 위한 세례가 아니에요. это крещение не было для того, чтобы Ал сууга чөмүлдүрүү Исанын күнөөсүн жууш үчүн, тазалаш үчүн кылынган эмес. это было не то крещение, когда Иисус Ал же болбосо ал өз мойнуна алып анан катуу ыйлап күнөөсү үчүн жок. никакой особенный Бул андай мааниде эмес. а просто через вот это Ушу возложение кол коюу аркылуу 내가 예수님께 넘어가는 그 과정을 우리에게 보이고 있는 да, нам показывает процесс, как биздин грехи дүйнөнүн күнөөсү кандай жол менен Исага жүктөлгөнү жөнүндө айтып атат. и на следующий день Иисус снова Анан эртеси күнү ал Жаканга келген. Иоанн, смотря на Анан Жакан эмне деген Исаны көрүп алып, бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген. Бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген. 베풀었을 그때 안수했을 때 그때 да, вчера, когда Кечээ ал сууга чөмүлдүргөндө Исаны, 사랑의 아들로 태어나서 Иоанн, будучи ал сыном ыйыктоочунун уулу болгондуктан Жакан, 그 양의 머리 염소물 안수 죄를 넘기는 것. как первосвященник Аарон ал возлагает руки на Аарон болсо ыйыктоочу катарында бүт Израиль элинин күнөөсүн текеге жүктөгөндөй, 예수님의 머리에 앉아 온 인류의 죄를 예수님께 넘기는 그 과정을 Да, Иоанн Креститель, Жакан ал деген дүйнөнүн күнөөсү Исага жүктөлгөн жөнүндө көрсөтүп атат. 예수 그리스도에게 и грехи всех Бүт людей дүйнөнүн күнөөсү Исага жүктөлгөн. на следующий день Эртеси күнү ал Иса Жаканга келгенде айткан, 세상 죄를 지고하는 하나님. бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген Жакан. знаете, есть столько много, Ушунча акылсыз адамдар көп. знаете, с детства Мен ушу Жаканда жазылган 1-бөлүм 29-ырсапты жатка билчүмүн. Бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп. 요한
Эртеси күнү келаткан Исаны көрүп, бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп мен көп жолу бул ырсапты окуганмын. Анан мен адамдарга да бул жөнүндө айтканмын. Мен жаш чагымдан бул ырсапты жатка билчүмүн. Бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп мен жатка билчүмүн муну. Мен ушуну Кудайдын курмандык козусу дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп айтсам дагы күнөөм менин өзүмдө кала берчи. Кудай айтып атат, менин баардык күнөөлөрүм Исага жүктөлдү деп атат. А мен ыйык китептеги жазылган сөзгө ишенбейт, мен өз оюма ишенгем. Мен дагы эле айтчумун, мен күнөөкөрмүн, мен көптөгөн күнөө кылдым деп. Мен ыйык китепти окусам дагы, жатка билсем дагы ырсапты. Бирок мен ага ишенчү эмесмин Кудайдын сөзүнө. Мендей адамдар өтө көп азыр. Көптөгөн адамдар билет, ооба бул Кудайдын курмандык козусу дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат дегенди билсе дагы, 1-Жакан 1-бөлүм 29-ырса бул дүйнөнүн анын ичинде сенин да күнөөң бар. Сенин да күнөөңдү алган Иса. Сенин күнөөң дагы айкашчыгачка кадалган. Ыйык китеп бул жөнүндө айтып атат. Бирок шайтан адамдарды алдайт дайыма. Ооба, Иса айкашчыгачта өлгөн. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн. Мен күнөө кылып атпайм, ошон үчүн мен күнөөкөрмүн. Менде өтө көп күнөө көп. Эгерде ал Кудайдын курмандык козусу дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алса, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган. Менин күнөөлөрүм дагы ошо жерде. Ал жерден түшүп калган жок менин күнөөм. Шайтан бирок дайым алдайт бизди. Биздин күнөөлөрүбүз бизде калгандай кылып айтат. Менин күнөөлөрүм тазаланбагандай кылып айтат. Анан күнөө менде калып, ал мени басып аткандай болуп турат. Канчалык акылсыздык экенин түшүнө албайбыз. Ыйык китепти окуса дагы шайтан алардын көздөрүн жаап салган. Алардын күнөөлөрү кечирилсе дагы анан ырдашат алар. Ушул менин күнөөлөрүм булуттай болуп жок болуп кеткен. Биздин күнөөлөрүбүз бардыгы жуулган деп ырды. Мен бул ырсапты көп жолу ырдап айтчумун. Ооба. Бирок шайтан мени дайыма алдаган. Менин күнөөлөрүм да жуулганын мен билчү эмесмин. Ооба, Иса Машаяк менин күнөөм үчүн айкашчыгачта өлдү деп айтсам дагы, айкашчыгачта менин да күнөөлөрүм кечирилгенин мен билем. Мен дагы эле жакшы иштерди кылып, мен туура жашоо менен жашашым керек деп ойлочумун. Шайтан ушунчалык бизди алдаганда. Бирок качан Кудай менин көздөрүмдү ачканда, бардык мен жасаган жакшы иштерим акылсыздык экенин түшүнгөм. Анан мен ишеним менен айкашчыгачтагы төгүлгөн кан аркылуу менин күнөөлөрүм кечирилгенин кабыл алдым. Ооба, мен көптөгөн жамандык иш кылдым. Ооба, туура эмес, ката. Ооба, чынында ошондой. Бирок ыйык китеп эмне деп айтып атат? Дүйнөнүн күнөөсү Исага жүктөлгөн деп атат.
Бардык күнөөлөрүңдөн кечирилип алгансыңар деп атат. Сенин жан дүйнөң аппак кардай агарган, эми сен тазасың деп атат. Ыйык китеп бул жөнүндө айтып атат. 다음에 그렇군 내가 Чынында менин күнөөлөрүмөн кечирип алганмын. Мен ушуга ишендим. 계속 읽는 동안에 И затем, как Ана я мен читал ыйык Библию, китепти окуган сайын 죄를 기억지 않는다고 그랬어. Кудай көп жерден менин күнөөлөрүм кечирилүү жөнүндө, менин күнөө боюнча суроону чечилгенин айтып атат. Что написано в книге Жеремияда эмне деп жазылган 31 бөлүм 34 ырсапта мен алардын күнөөлөрүн тазаладым деп атат. Эми мен эми эстебейм алардын мыйзамсыздыктарын деп атат. да, слова все. Ооба, бул улуу Кудайдын сөзү. Ыйык китепте Кудай ушинтип айтып атат. Да, я Мен алардын мыйзамсыздыктарын тазаладым. Эми күнөөлөрүн эстебейм деп атат. Бирок адамдар ишенбейт бул сөзгө. Алар айтат, биз күнөөкөрбүз деп. и поступай, как будто они очень Анан бир өзүнчө бир момун адам кылып көрсөткүсү келет өзүн. но не принимает в то время. Бирок чынында Кудайдын эркин кабыл албайт. 요단강에서 회개하는 세례를 전파했어. Иоанн Креститель Жакан ал Иорданда ал деген ушу тобо кылгыла деп адамдарды чакырган. и говорил им, Анан алардын күнөөсү жөнүндө айткан. 그를 듣고 죄인임을 깨닫고 죄를 고통하기 시작했어. они, слушая слова Иоанна Крестителя, понимали, что они грешники, и они начали страдать. 그리고 어느 날 모든 사람들이 보는 거야. И однажды, когда все Анан бардык адамдар караганда 인간들의 죄가 어떻게 예수님께 넘어가는지 그것을 보여줬어. анан Жакан ал кандай жол менен Исага жүктөлгөнүн ал көрсөткөн. Анан эртеси күнү ал Жаканга келгенде 그래서 우리 모든 죄가 예수님께 넘어갔다. да, вчера ооба кечээ ушу бардык адамзаттын күнөөсү жүктөлгөн Исага. Бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп. 우리의 모든 죄를 지고 하셨고 Иисус Ооба, бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алды. распятие на кресте Анан айкаш чыгыч аркылуу 죄를 깨끗게 하는 그 놀라운 일을 예수님은 Иса биздин бардык күнөөлөрүбүздү алып бизди күнөөдөн тазалады. Силерге бул өтө кандай таң калыштуу. Матфея говорит нам об этом. Ушу Матайда ушу жөнүндө жазылган. 태어나기 전에 예수님 나서기 세례요한이 먼저 나서기 시작해요. Как Евангелие от Матфея до прихода Иисуса. Ооба, Матайда Исага чейин чөмүлдүрүүчү Жакан болгон. 세례요한이 Также Евангелие Маркта, Лукада, Жаканда дагы Исага чейин ушу чөмүлдүрүүчү Жакан болгондугу жөнүндө айтат. И когда Иоанн Креститель Анан качан ушу чөмүлдүрүүчү Жакан Исаны чөмүлдүргөндө, 꾸짖지만 않았어. да, он не только ругал и ал бир обличал, гана адамдарды урушпастан аларды ашкерлеген. когда люди страдали Адамдар от своего өз греха, күнөөсү үчүн кыйналганда 예수님께 건너가는 да, кандай жол менен Исага жүктөлгөнү жөнүндө айткан. 그 과정을 통해서 자세히 보여줬어. через то, что Иоанн крестил Иисуса, он Ал показал, как грехи ушул перед кандай Иисусом. жол менен Исага жүктөлгөнүн ал айткан. И в тот момент, когда Иоанн крестил Иисуса, грехи Ушул перед качан аны Иисусом. Исаны чөмүлдүргөндө дүйнөнүн күнөөсү ага жүктөлгөн. Анан эртеси күнү Исаны көргөндө Жакан эмне деген? Ооба, бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген. В тот день он сказал, этот огонь. Ал ушул күнү ушинтип айткан. 내 죄가 예수님께 건너가. Тогда мои грехи Ооба, были перед ошондо Иисусом. менин бардык күнөөлөрүм Исага жүктөлгөн. Тогда Евангелие Силердин күнөөлөрүңөр дагы Исага жүктөлгөн. 기억은 있지만 да, Ооба, силердин эс тутумуңарда бар гана силер кетирген күнөөлөрүңөр жөнүндө. 그 죄는 예수님께 옮겨졌고 Бирок ушул күнөөлөр Исага жүктөлгөн ал. 못 박혀 죽으시고 да, и через то, что Иисус Иса айкаш чыгачта өлүү аркылуу 불만 그 죄의 형벌이 이미 끝이 난 것입니다. без исключения кандай күнөө кылбагыла бардык жазаны Иса машая калган. 끝이 나게 우리 죄를 기억지 않는다고 하셨고 и поэтому Канчалык бардык күнөөлөрүбүздү ушул айкаш чыгачка кадалгандыктан силер акталдыңар дейт. Силер ыйыкталдыңар деп атат. Эми силер тазасыңар деп атат. 거룩한 성도라고 하나님은 말씀하고 Силер ыйыксыңар, силер Кудайдын уулдарысыңар деп атат. 이거 보면서 Поэтому Анан читая каждое биз слово Матайдын Евангелия ар бир бөлүмүн окуп, 일어난 이야기 같지만 да, сначала кажется, что анан бир жөн эле окуядай көрүнөт. Бирок тереңирээк сүңгүп киргенде ыйык китепке
Иса биздин күнөөлөрүбүз үчүн келген. 예수님 오신 걸 방해하고 반대했고 И злого дьявола Шайтан бизге ушундай тоскоолдук кылат ушуну кабыл алганга. 모든 죄를 사했고 Иисус пришел Иса келип биздин баардык күнөөлөрүбүздөн тазалаган. поэтому Бог говорит, Ошон үчүн Кудай айтат, силер күнөөкөр эмессиңер деп атат. 심히 부패한 마음을 가지고 на самом деле Ооба, чынында биз ушунчалык таза эмес, чексиз бузулган адамдар элек. Бирок баардык жерлерде кыйык кетепте бизди айтып атат, адилетсиңер деп. 의롭다 하신 걸 믿는 자에게는 그의 믿음을 да, Бог сказал, что нечистого, который верует в Ооба, праведность, анын верой в ушул Бога, ишеними аркылуу ага адилеттик берилгендиги жөнүндө айтып атат. Ооба, чынында биз таза эмес адамдарбыз. 의롭다고 하시 Бирок Кудай айтат, силер акталдыңар деп атат. Биз ооба күнөө кетирдик, кантип биз өзүбүздү адилет деп айтып атабыз. Бирок биздин күнөөлөрүбүз Исага жүктөлгөндүктөн 나에게 죄가 건너가서 안수 건너가 양이 죽음으로 죄를 사는 건 예수님의 모형에 불과했어요. Да, в Ветхом Завете то, что грехи передавались козе, и потом коза умирала за грехи, это ооба, бул деген баягы эски келишимдеги текке өлгөндүктөн күнөөлөр үчүн. 9-бөлүм Еврейде жазылган 11-ырсапта да, башкы ыйык кызмат кылуучусу катары ал кол менен жасалбаган, башкача айтканда бул дүйнөгө написано, таандык болбогон мурункудан чоң жана жакшы чатыр менен келген дейт. да, не тот, который на земле, а Жок, который бул царствует асмандагы айтып атат. и не Ал кровью текелердин, торпоктордун каны менен эмес. Да, в Ветхом Завете Ооба, эски келишимде ооба текелердин каны менен тазаланган адамдын күнөөлөрү. но только своей кровью Бирок ал өз каны менен бир ирет ыйык жайга кирип бизге түбөлүк куткарылуу алып берди деп атат. мы освободились. Биз ушундай жол менен күнөөдөн тазаландык. Поэтому мы славим Биз айкашты даңктайбыз, биз Кудайга ыраазычылык билдиребиз. Биз аны даңктайбыз. Биз ушул жакшы кабар үчүн ыраазыбыз. Жаңы жолукканга чейин жакшы калгыла.